Кыргызстанда 2009-жылы айыл чарба жерлерин трансформациялоого мораторий киргизилген. Бирок мораторийге карабай Кара Суу районунун Төлөкөн айыл өкмөтүндө айдоо талааларына турак жайлар курула баштаган. Дыйканкыштак участогундагы 2 гектар жерди азыр чакан конуш түптөлүүдө. Үлүш жерлер эмненин негизинде трансформациялангандыгы боюнча документти айыл өкмөтү да, мамлекеттик каттоо кызматы да көрсөтө алган жок. 2009-жыл өтүп кеттиби? 2009-жыл өтүп кеттиби? Жок беле? Туурабы? Силер мындай түшүнөсүңөрбү кичине? Мен билбейм да, мен кылган эмесмин, мен кылдырган эмесмин, мен кол койгон эмесмин. Айдоо талаасына үйлөр кантип тургузулуп калганын иликтеп чыкканбыз. Иликтөөнү Т-Media KG сайтына кирип окусаңыздар болот.